Бек Борбиев Кыргызстандын аталышын кыргыз каганаты деп өзгөртүүнү сунуштап жатат. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Бек Борбиев өлкөнүн аталышын кыргыз каганаты деп өзгөртүүнү сунуштап жатат. Бул тууралуу ырчынын Facebook баракчасына жазылган маалыматка шилтеме берип Барометр билдирет. Илгери Борборубуз Фрунзе кезинде Бишкек кылып өзгөртөлү деген сунуш менен Мыктыбек Арстанбек курсташ досум экөөбүз митинг уюштурдук эле. Студент кезибиз ректорго чейин чакыртылып, окуудан чыгарылып калуу коркунучу дагы болгон. Бизди шылдыңдап күлгөндөр, эски жашоону эңсегендер деп жаман сүйлөгөндөр да болгон. Бирок кийин өзгөртүлдү. Азыр чет өлкөдөн бирөө келсе, кыргыз жергесине келип атат. Фрунзеге эмес, Бишкекке. Бул түшүнгөн адамга сыймык. Республика деген латын сөзүнүн ордуна каганат деп атоо сунушумду Атамбаевдин убагында көтөрдүм эле. Фейктер жеп коеюн деген. Кээ бир шаарда өсүп калгандарга, улуту башка жарандарыбызга бул маселе болбогон эле нерседей көрүнүшү мүмкүн. Же таптакыр жактырбайт. А мен үчүн мааниси бар. Тарыхка кайрылып тактап алмайын, келечек бүдөмүк. Азыр деле көп адам түшүнбөйт экен. Ошондон оңолуп кетебизби, жыргап кетебизби деп. Жок, жыргап кетпейсиң. Сен жөн гана латынча жазылган республикада эмес, кыргызча ата тегиң жашап келаткан каганатта гана жашап каласың. Бул маселеде саясат болбошу керек. Саясат өз жолу менен боло берсин, жана боло берет. Биз өлгөндөн кийин деле боло берет. Ал эми ата баба курган каганат кала берет. Хандык келек турбайбы дегендер дагы болуп атат. Мыйзам менен өлкөнүн аталышын байланыштыруу бул жеткен кемпайлык. Өлкөнүн баш мыйзамы, башкаруу системасына аталыштын эч кандай байланышы жок. Кыргыздар чоң мамлекет түзүп алган эл. Көп элдерде мындай которуп ала турган сөздөрү жок. Ал эми биз сыймык менен каганат аталып жүрсөк жарашат. Анткени ата бабаларыбыз далай канын төгүп, бизге мындай мүмкүнчүлүк берген деп жазды ырчы. Булак Барометр KG. Асел Кадырбекова көзүм начарлап жатат, Түркияга барып дарыланып келсекпи деп жатабыз. Ырчы Асел Кадырбекова авариядан кийин көзүнүн көрүүсү начарлап мыкты дарыгер издеп жатканын айтты. Бул тууралуу ырчы кыздын соц тармактагы баракчасына жазылган маалыматка шилтеме берип Барометр билдирет. Менин көзүм аварияга чейин 100% жакшы болчу. Анан кырсыктан кийин эле жакшы көрбөй калдым. Окулисттер көзүмдү жакшы дейт, балким башыман катуу сокку алгандан улам окшойт. Жакшы невропатолог дарыгер издеп жатабыз. Мени очки тагынба деди. Бирок көз айнексиз жакшы көрбөй жатам деди ырчы кыз. Ар бир 5-6 айда бирден ден соолугумду текшертип турушум керек. Жаңы жылдан кийин Түркияга дарыланууга барып келели деп жатабыз. Ал жакта жакшы дарыгерлер бар деп жатышат деп кошумчалады Кадырбекова. Булак Барометр KG.